Күйөөм түнү таң атканга чейин 5-6га чейин компьютерде Counter Strike оюн ойношот достору менен. Бир айда 2-3 жолу дейт. Ошого насаат айта аласызбы күйөөмө угузуп коеюнчу дейт. Сөзсүз жан дилим менен. Эми эркектер уялыш керек. Эркектен кайрат кетсе аялдан уят кетет дейт. Эркектер эмне үчүн эркек? Аллах Таала аларга эрк берген, Аллах Таала аларга кажыбас кайрат берген. Турмуштан эле сабак алыш керек, алыска барбайлы, узакка барбай. Эгерде бул ошентип айына 2-3 күн түнү бою ойноп, канча күн жумушунан калып, үй бүлөсүн да бакпай, чоңойгонуна, өзү мындай үй бүлө күтүп калганына маани бербей жүрсө, андай оюн ойногон адамдын баласы да оюн ойнойт, ал ген аркылуу, кан аркылуу таасир этет. Анан ошентип келечекте бүтүндөй бир үй бүлө өзүнүн үй бүлөсүнө, урук туугандарына, Кыргызстан мамлекетине өсүшүнө салым кошпостон ал артка кеткен үй бүлө болуп калат. Ал ошону келечек урпактарына каалайбы? Жок, каалабайт. Кур'ан-ы Керимде пайгамбарлар дуа кылып атпайбы? Робби жаални муқимас-салати ва мин зуррияти роббана ва тақаббал дуа. Аллахым, менин өзүмдү жана кыяматка чейинки келчү урпактарымды намазга бекем кыла көр. Аллахым, дуаларыбызды сөзсүз кабыл кыла көр деп жаратканга жалбарып атат да. Ошон үчүн эркек адамдар эрте болуш керек, жыйыштырыш керек. Counter Strike ал азыр жашпада эле ойнобойт да, мындай чын-чынына келгендечи. Адам өзүн өстүрүш керек кайра. Айына 2-3 күн ошондой китапканаларды кыдырсын, үй бүлөсүн айлантсын, акыл эс деңгээлин өөрчүтсүн, ыйман көрөңгөсүн өөрчүтсүн. Кудайга шүгүр. Ханафи мазхаб, Ахлу сунна вал жамаа матурidi акыйдасы боюнча, туура ишеним боюнча канча деген аалымдарыбыз сабак өтүп атат. Ошол аалымдардын сабагына барсын андан көрөк. Ыймандын азыгын берет. Китапканаларга барып жакшы тематикада китептерди окусун, тилин байытсын, оюн өөрчүтсүн, акылдын азыгын берет. Үй бүлөнүн жоопкерчилигин көтсүн. Ошол 2-3 күндү кайра тескерисинче жакшы бир өнөрдү өздөштүрүүгө жумшасын. Жигитке жетимиш өнөр аздык. Ар бир жигит бул үй бүлөсүн гана кароого милдеттүү эмес. Албетте биринчи кезекте үй бүлөсүн, ата-энесин болсо, бирок үммөттүн алдында, эли журттун, мамлекетинин астында, жалпы адамзаттын астында жашоосун жеңилдеткен, жакшылыкка себеп болгон, динине, ыйманынын өсүшүнө салым кошо турган жакшынакай жигердүү бир нерселерди түптөп ошондой бир калыптап кетиш керек. Өмүр бул аманат. Өмүр бул аманат. Адам, мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, адам аты ошентип бою узун, ушундай болуп жаратылса, кыяматка чейин адамдын бою кыскарып кете берет дейт. Адамдын өмүрү да кыскарып кете берет. Кыяматка жакын орточо өмүр сүрө тургандардын өмүрү эми жалпы жонунан, жалпы алып караганда 60-70 жыл болсо, ошонун баардыгын оюн зоок менен, уйку менен, ашыкча тамак аш ысырап менен өткөрсө, Кудайга кулчулукка, ибадатка канча убакыт калат? Адам кыска өмүрдү аркасынан ополтободой сооп келе тургандай, агып, өзү кабырда жатканда дагы өлүм акыйкат жакшынакай сооп кете тургандай. Анын жигердүү жибир жакшы иш түптөп негиздеп кетсе, анын ошол ишинен жаш муун, жеткинчек муун, мамлекетине дагы пайдасы тие тургандай иш таштап кетпейби? Жашоодо адам өзүнү өөрчүтүп, өнүктүрүп калбаса, жаш бала кыял болуп, антип Counter Strike ойноп, танкалар менен башкаларын атышып жүргөн жакшы эмес. Анан бул оюндардын психикалык жактан да адамга туура эмес таасири бар. Адам ойной берип, реалдуу жашоодо дагы ушинтип курал кармагысы келип калат да. Буга чейин көрдүк го PUBG жана башканын таасирлерине. Ошон үчүн адам өзүнүн курагына жараша жоопкерчиликти алыш керек. Анан бул максаттын чоркоктугу, бул максаттын төмөндүгү. Максаты бийик эркек оюнга эмес, ал башында ар бир мондай иш бар, кыска өмүрдө ошого кантип жетишип калам деп өмүрдүн берекесин тилейт. Максаты тайкы төмөн адам, ал чоң максат эмес, күнүмдүк мындай бир курсагы тойгонуна маашырланып, ошого ыраазы болуп жашайт да. Максат бийик болгон Аллага жагат, максат төмөн болгон бул барып шайтанга мындай жетеленип калат да, убактысын акысын бербеген. Эми аша чаап жаман айтпайлы, күйөөңүз ынсабына кайтып жоопкерчиликти алсын. Элине, жерине, жалпы адамзатка пайда алып келе турган иштерди түптөп негиздеп кетсин. Чөйрөсүн өзгөртүш керек. Окурман, билимдүү, илимдүү адамдарга алмаштырыш керек. Ошон үчүн дос күтүү маданиятына, дос күтүү шариятта эскертилген жол жобого жакшынакай көңүл буруш керек.